Кыргызстандагы ишкерлерди пландан тышкары текшерүүлөр жана көзөмөлдөөчү кызматтардын көптүгү түйшүккө салып келет. Ишкерлердин айтымында айрым учурда инспекторлор негизсиз акча талап кылып борой мамиле жасашат. Мындай бут тосуу өлкөгө инвестиция тартууга да кедергисин тийгизип жатканын талдоочулар билдиришет. Текшерүүчү кызматтардын бизнес өкүлдөрүнө жасаган мамилеси тууралуу Эрмек Муратбек уулу айтып берет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү үчүн ишкерлерге шарт түзүүгө көбүрөөк көңүл бурулуп жатат. Кыргыз-Орус фондунан жеңилдетилген насыя берилсе, ошол эле учурда ишкерлер салыктардын айрым түрлөрүнөн бошотулууда. Анткени менен ишкерлерди пландан сырткары текшерүү кыйынчылыкка салып келет. Тескөөчү органдар капысынан эле бастырып келип, себепсиз эле коркуткан учурлар болуп турат. Биз текшергенде ушулардан мүмкүн болушунча келип, причинаны таап, көбүрөөк ушул акча өндүрсөм, көбүрөөк акча алсам деген ниет менен көбүрөөк мамиле кылышат. Же келип, жолбосо келбестен чакыртып, келип кетсин мына жерге дешип. Ушундай баягыдай немеге лежбе үркүтүп, коркутуп, мындай кичине тажимать этип, акча алсам деген немеде көбүрөөк болуп атат да. Айрым учурда текшерүүчү органдар мыйзамсыз кадамга барышат. Кээде аймактык тескөөчүлөр да ишкерлерге үстөмдүк кылышат экен. Бизнесмендер менен текшерүүчү орган ортосунда доля деген түшүнүк бар. Ага ылайык ишкерлер ай сайын тескөөчүнүн сол чөнтөгүнө келишилген сумманы берип турат. Жеке ишкерди текшерүүчүлөр басынткан учурда экономика министрлигине кайрылышы керек. Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин негизги функцияларын бири ушул ишкерлерди колдоп, алардын укуктарын эсептенет. Эгерде бир кандайдыр бир ушундай бир көйгөйлүү маселе текшерүү боюнча бир көйгөйлүү бир маселе жайылса, биздин экономика министрлигинин жер-жерлерде өкүлчүлүк бөлүмдөрүбүз бар. Түштүк аймактаралык башкармалар ошондо жайгашкан. Ушул бизге келип кайрылса, биз тиешелүү чараларды иш аракеттер жүргүзөбүз да. Текшерүүчү кызматтардын мындай аракеттери чет элдик инвесторлорду тартууга да бут тосот. Инвесторду тартуу үчүн аларга шарт болушу керек. Экономикалык талдоочулардын пикиринде, ишкерлер менен тескөөчү кызматтын ортосундагы мамилени жакшыртуу үчүн көзөмөлдөөчү органды азайтуу керек. Канчалык биз ошол ишкерлерди көзөмөлдөөчү, жөнгө салуучу мыйзамдарды катаалдантыра берген сайын, ошончолук ал мыйзамдардан качкандар дагы көбөйөт. Ошондуктан биз азыркы эң алдыңкы маалымат технологияларын колдонуу менен ишке ашырышыбыз керек. Азыр эч ким гарантия бербейт. Шаардын ичинде сатып аткан ушул дүкөндө бир дагы сурап өткөн азык сатылган жок депчи. Абалды жөнгөрүү үчүн мамлекеттик экотех инспекциясы бизнес менен кайра байланышуу механизмин ишке киргизди. Мында ар бир текшерилген объекттин электрондук поштасы бирдиктүү маалымат базасына киргизилет. Ал эми ишкер ал жердеги жашыруун анкетаны толтуруп, инспектордун ишин баалайт. Бул механизм ишкер менен инспектордун ортосундагы коррупциялык аракетти жоюуну көздөйт. Мамлекеттик тех инспекциянын инспекторлору тарабынан кандай кемчиликтер кетирип атат? Мамилеси түз болуп атабы? Этиканы бузган жокпу? Же пара талап кылган жокпу? Ошол баардык индикаторлордун негизинде кайсы региондо, кайсы багытта ушундай кемчиликтер бар экенин аныктоо үчүн иш алып барылды да. Ишкер менен мамлекеттик инспекциянын ортосундагы кайра байланышуу механизми жашыруун анкетаны толтуруу менен ишке ашат. Азыр электрондук кызматтын механизмдери иштелип чыкты. Жакынкы күндөрү ишке кирүүсү күтүлүп жатат. Эрмек Муратбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.